Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда Бурмагүл Чабдарова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студиянын алгач меймандары менен тааныштырып кетейин. Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Муканов Азамат Кеңешевич биздин студияда. Ошондой эле ушул эле фонддун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Азизбекова Жипара Азизбековна. Биздин студияга кош келипсиздер. Белгилүү болгондой, мына Талас областында ушу атайын иш сапарыңыздар менен келип тиешелүү бир зарыл маалыматтарды ошол Талас областынын коомчулугуна жеткирүү максатында иш сапарыңыздарды ишке ашырып жатасыздар. Алгач Азамат Кеңешевич, ушу Талас областына болгон иш сапарыңыздардын максаты тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Рахмат, саламатсызбы. Бүгүнкү биздин келип аткан максатыбыз бул Кыргыз Республикасынын жарандарды милдеттүү медициналык камсыздандыруу жөнүндө мыйзам 29 мартта 2023 жылдын ушу президентибиз Садыр Нуркожоевич кол койгон. 31 марттары эркин тоо гезитине расмий жарыяланып, 10 күн ичинде күчүнө кирет деп белгиленген. 10 күн өтүп, ушу 10 апрелден бери иштеп атат. Ошонун алкагында биз ушундай иш сапарларды ушу мыйзам талкуу болуп атканда дагы, жанагы жогорку кеңеште окуулар болуп атканда, ошондо дагы биз былтыр күздө түштүк жергесине да барып ушундай форматта бүгүнкү жолугушуунун форматы түшкө чейин биз өкүлчүлүктүн имаратында ошо жергиликтүү өзүн башкаруу бийликтерин, ошо органдарын башчылары менен акимдердин орун басарлары, өкүлчүлүктүн орун басарлары, аппарат жетекчилери жана мамлекеттик кызматкерлер, анын ичинде ошо күч структуранын кызматкерлери менен ушу мыйзамдын мазмуну менен жана шарттары менен тааныштыруу максатында келип отурабыз. Ушундай жыйындарды биз ушу мыйзам күчүнө киргенден баштап, апрелден баштап ушу Ысык Көл областынан баштаганбыз. Өткөн аптада Ош, Баткен түштүк жергесине барып, ошо Баткен, Ош, Жалал Абад жергесинде да ушундай форматта жолугушууларды өткөзүп, аяктан да ушу телевиденияларга чыгып, мына көчө 3 ашуун ашып, ушу Нарындан түз ушу Таласка келдик. Таластан да ушундай форматта өттүк, телевиденияга дагы чыгып, жергиликтүү бийлик жана медициналык эң негизгиси эми медициналык кызматкерлер жана жетекчилер менен да жолугуш өткөзүп, мыйзамды түшүндүрүп, маалымат жеткизип, ушу иретте ушу келип отурабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул милдеттүү медициналык камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам бул жаңы эмес болуш керек. Кабыл алынгандыгына мына 20 жылдан ашып калды. Бүгүнкү күндө ошол мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр, ошондой эле ошол зарылчылык эмнеден улам келип чыкты, кандай өзгөртүүлөр киргизилди, ушул тууралуу да маалымат. Эң туура белгилеп атасыз, бул мыйзам негизинен жаңы эмес. Бул 1999 жылы 18 октябрда ушул эле мыйзам кабыл алынган. Бул милдеттүү түрдө деп анда деле жазылган, бирок кээ бирки сөздөр кашанын ичинде, мисалы үчүн чет өлкөлүк жарандар баягы кызматка кайрылган убакта дегенде кашанын ичинде эле болуп калган. Баягындай анан милдеттүү түрдө баягындай мамлекеттик органдарга эле болуп калган да. Мисалы үчүн жана иш берүүчү 2% берет, жана башка жеке жарандар ушул күнгө чейин ыктыярдуу, практикада ыктыярдуу болуп атат да. Баягындай керек болсо алам, керек жок болсо албайм дегендей. Ошонун негизинде бул мыйзамдын өзгөртүүлөрү көбүсү бул 8-9 беренеге өзгөртүү киргизип, жана башка жалпысынан баягындай редакциялык эмелер көп болгондуктан жаңы мыйзам болуп кабыл алынды. Ошонун негизинде биз мыйзамдын өзгөчөлүгү ушу милдеттүү түрдө деп баардык жарандарды киргиздик да, жана 2 жакка бөлдүк. Бул биздин жарандар жана башка жактар депчи. Биздин жарандарга ошо Кыргыз Республикасында иштеп аткан, камсыздандырылып аткан жана камсыздандырылбаган бардык жарандар кирет, жана башка жактарга ошо чет өлкөлүк жарандар иштеп аткан, жашап аткан убактылуу жана чет өлкөлүк студенттер
жогорку окуу жайында окуган жана орто атайын билим окуу жайларында окуган студенттер жана андан сырткары ушу жанагы ИАЭС биримдигине кирген мамлекеттердин ошо үй бүлө мүчөлөрү жана ошол жарандар, кайрылмандар жана башпана издегендер ушуларды бөлүп эмес, ошо эки жак кылып көргөзүп атабыз. Ошонун негизинде ушу мыйзам жаңы болуп, жаңы редакциясынан жаңы мыйзам болуп кабыл алынды да. Бүгүнкү күндө бул мыйзам 10 апрелден бери күчүнө кирип иштеп атат. Жипара Азизбековна, мына бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда ошо камсыздандырылган жарандардын мындай пайыздык көрсөткүчү кандай деңгээлде, анан ошол эле мезгилде кимдер кирет ушул камсыздандырылган жарандарга? Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк дарыгерлердин борборунда каттоодон өткөн 6.777 адам каттоодон өттү деп айтабыз. Анын ичинде камсыздандырылган эл 73% түзүп атат. Эми камсыздандырылган деген бул камсыздоо үчүн бирөө үчүн төлөш керек. Мамлекет айтып атат, 60% жарандарды социалдык аярлоо жарандарга мамлекет өзү төлөп берет. Мен аларды камсыздаймын. Алар үчүн баардык кызмат амбулаториялык жана стационардык деңгээлде, бирок силер акысыз көрсөтөсүңөр деп. Ал социалдуу аярлуу катмарга бүгүнкү күндө пенсионерлер кирди, биздин ата-энелерибиз, биздин балдар мектепти бүткүчүң, орто окуу жайын бүткүчүң, студенттер жогорку окуу жайында 21 жашка чыгып күндүзгү окууда окугандар, жөлөк пул алган категория жарандар кирди, аскер кызматкерлери кирди. Аскер кызматкери деген удостоверениясы болсо. Анан баягы жумушсуздар каттоодон өткөн болсо, мамлекеттик органдын каттоосунан өткөн болсо, ушул жарандар бүгүнкү күндө ал жарандар үчүн мамлекет төлөп берип, аларды мамлекет камсыздап атат. Экинчи категория бул биз иштегендер. Биз иштегендер да өзүбүз төлөбөй бизге иш берүүчү 2% из фонда заработной платы дейбиз. Иш берүүчүлөр болуп атат. Анан фермерлер өзүнүн үлүшүнө социалдык фондго акча төлөмүн төлөсө, алар камсыздандырылган болот. Бирок фермерлер да кичине көйгөй кылып атат. Фермерлер ошол үлүшкө бүт үй бүлө жазылган болсо, бирок налог бир эле кишиге төлөнүп калган болот. Анда ошол бир эле кишиси камсыздандырылган болуп калат. Анан жана айтып кеттик, баягы ИАЭСтин мүчөлөрү, семьялары. Бүгүнкү күндө айтып атабыз, ИАЭСтен, Россиядан особенно келген жарандардын үй бүлөсүнүн бирөөсү гана иштеген болсо, официалдуу түрдө Кыргызстанда иштеп зарплата алып аткан болсо, ал камсыздандырылган жаран болуп саналат. Алардын үй бүлөсү болсо, ошо биздин жарандарга тең камсыз болот. Бирок аларга полис алыш керек. Аларга эч кандай акча түшпөс. Деги эле ошол мына жогоруда белгилеп атабыз, бүгүнкү күндө бул ыктыярдуу эмес, милдеттүү түрдө ошо камсыздандырылышы керек Кыргызстандын жарандары. Мындан сырткары бүгүнкү күндө ошол камсыздандырылган жарандарга каралган жеңилдиктер кандай болот да? Эгерде биз милдеттүү түрдө өткөрүп атсак, ошол эле мезгилде кандай жеңилдиктер каралат? Абдан туура суроо бул. Ар бир эле киши мейлиң ушул мен камсыздандырылсам, өз чөнтөгүмөн полис алып, бүгүнкү күндө кыргызстандык жарандар үчүн 1722 сом баасы полистин. Аны бир айга бөлсөк 143 сом 50 тыйын болот экен. Бир күнгө бөлсөк 5 сомго жетпеген гана акча түшөт экен. Бирок ошону дагы бизден жарандар жакшы түшүнбөй, Кудай сактаса оорубай эле каламбы деген ой менен баягы заранее албай турам болуп атат да, ооруганда анан издей баштайт. Эмнеге издей баштайт? Алар камсыздандырылган эл үчүн жеңилдетилген медициналык кызматтар бар. Амбулаториялык деңгээлде эгерде каттоо
каттоодон өткөн болсоңор, үй бүлөлүк дарыгердин жолдомосу колуңарда болсо, силер 11 базалык изилдөө дейбиз. Ал 11 базалык изилдөө дагы акысыз. Адан тышкары 11 базалык изилдөөгө эмне кирет? Кандын анализи, зааранын анализи, какырыктын анализи, вагинальный, уретральный мазок дейбиз, холестерин, электрокардиограмма деп 11 изилдөө. Адан тышкары дагы изилдөөлөр бар. Аны айтабыз кошумча лабораториялык изилдөө. Ал дагы камсыздандырылган эл болсо акысыз берилет. Адан тышкары амбулаториялык деңгээлде үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда бүгүнкү күндө физиолечение бар, физкабинеттер. Физиолечение, реабилитация, күндүзгү баягы кабинеттерде 50%га чейин прескуранттан жеңилдетүү кызмат алса болот. Адан тышкары амбулаториялык деңгээлде үй бүлөлүк дарыгерлер электрондук форматта рецепт жазып берет. Ал рецепттин ичинде бүгүнкү күндө амбулаториялык деңгээлде кандай оорулар дарылана турган болсо, ошол дарылардын тизмеси бар. 500гө жакын дарылардын тизмеси бар. Ал үчүн үй бүлөлүк дарыгер электрондук рецепт жазыш керек. Стационарга жатып калганда ортончо төлөм төлөйт. 830 сомдон 1091 сомго чейин. Бул жеңилдетүүлөр жакшы эле болуп атат, жакшы эле мындай көзгө илине турат. Бир эле мисалы алып келейин, например, мисалы камсыздандырылган эл болсо, амбулаториялык деңгээлде азыр ким көп, баягы давлениялары көтөрүлгөндөр көп, гипертониктер дейбиз. Аларга бардыгына базовый дары деп бисопролол же конкорд, торговый генерический аттары болуп атат. Бисопролол, конкорд бүгүнкү күндө аптекаларда 420, 410, 430 сомдон турат. Бир упаковкасы, аерде 30 таблетка. Эгер камсыздандырылган Эгерде туура камсыздандырылган жаран болсо, үй бүлөлүк дарыгер ага жазып берген рецепти боюнча ушул дарыны 50%га чейин жеңилдетүү менен алат. 210 сом милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аптекаларга төлөп берет, 210 сом жаран өзү төлөйт. Ошону бир жылга эле санап көрсөңөр, камсыздандырылбаган эл болсо 420-430 сомду өз чөнтөгүнөн төлөйт. Бул дарыны өмүр бою ичиш керек. 1 жыл ичиш керек. 1 жылга эле көбөйтүп көрсөк, камсыздандырылбаган эл 6000ге жакын акчасын коротот экен. Акчасын бергенде дагы бүгүнкү күндө бюджетке эмес, ал акча бая жеке менчик аптекаларга түшүп атат. Камсыздандырылган жаран болсо 1 жылда 3000ге жакын акча өнөмдү көрөт экен да. 50% эми бир дары эле алсачы. Кошумча дагы 1-2 дары алса, алда андан да көбүрөөк. Андан сырткары изилдөөлөр бар, жанагы жогоруда айтылган. Анын баары камсыздандырылган жаранга ошо прескуранттын негизинде толук төлөнүп калат да. Жогоруда биз мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр ошол биздин жарандарыбызга гана жеңилдик бербестен ошол медициналык тейлөөнүн сапатын жакшыртууга өбөлгө түзөбү? Албетте. Ушул киргизилген өзгөртүүлөрдүн негизинде баягы милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алган жарандардан түшкөн каражат тиешелүү деңгээлде ушул аталган тармакты бир чыңдоого же болбосо абалды жакшыртууга жумшалабы деген суроо да. Албетте бул түшкөн каражаттардын толугу менен ошо биздин баягы эмеге эсепке түшкөндөн кийин биз кайра баягы нормативге салып туруп ченем деп коебуз. Ар бир жаранга ченем, орусча подушевый норматив, ошону көбөйтөбүз. Жана ар бир дарылоо учурунда дагы пролечный случай дейбиз, анын дагы нормативтерин көбөйтөбүз. Ал автоматтык түрдө норматив көбөйгөндөн кийин ошо саламаттык сактоо уюмдарынын бюджети көбөйөт да. Бюджети көбөйтсө, сиз айткандай ушу саламаттык сактоо уюмдарынын инфраструктурасын жакшыртууга, жакшы жаңы заманбап жанагы аппаратура, жабдууларды алганга, инфраструктурасын жанагы жакшыртууга жана тиги кошумча КТУ дейбиз, кошумча айлык акыга дагы баягындай өбөлгө түзөт да. Медициналык кызматкерлердин кошумча айлык акысы да көбөйөт, анткени бюджет көбөйүп атат да. Бул баягы эки жака тең, мындайча айтканда
өтө баягы керек мыйзамда социалдык мааниге ээ десек болот. Жыл сайын акча кошулган сайын биздин бюджетибиз жеткен сайын жетишинче ушул кызматтардын көлөмү дагы кеңейет, сапаты дагы жакшырат да. Албетте бул түздөн түз өзүнүн таасирин берет. Биз мына кенендей бирдеме болсо, чоңураак оору же баягындай орган алмаштырган болсо, каяка жөнөйбүз? Чет мамлекетке, Турцияга жөнөйбүз. Же ушу Россияга такыр болбойт дегенде ошо жакынкы кошуна өлкөлөргө. Бирок ошол эле айткан Турцияда 99% бүт камсыздандырылган болот да адамдарчы, калк. Андан сырткары алардыкы жанагы биз 2% деп айтпады иш берүүчүдөн, алардыкы иш берүүчүдөн 6% жанагы иштеген өзүнөн 6% болуп 12% ушу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна чегерип түшөт да. Анан албетте алардын саламаттык сактоо системасы өнүгүп өссүдө да. Мүмкүнчүлүгү кеңейди. Ушул жерден суроода Азамат Кеңешович, биз жогоруда айтып атабыз, албетте чет өлкөлөрдө медициналык камсыздандыруу бул мурдатан эле калыптанып калган система да. Анан бүгүнкү күндө бул жагдайды ишке ашырууда, мына милдеттүү медициналык камсыздандырууну ишке ашырууда бул медициналык мекемелер эле мындай жалгыз калбашы керек го. Анткени мына жогоруда өзүңүздөр белгилеп атасыздар, бүгүнкү күндө ошо калктын бир жаңылбасам 70% дедиңиздер камсыздандырылган жарандар. Талас облысы боюнча бүгүнкү күнү 71% камсыздандырылган. Республика боюнча 73-74% камсыздандырылган. Ушул жагдайда сиздерге кимдер бир мындай бир маалыматтык мындай бир түшүндүрүү иш чараларында колдоо көрсөтүшү керек? Мындай жергиликтүү калкка мына буга чейин бир 70% камсыздандырылган болсо, мындан кийинки бир 30%ды ишке ашыруу үчүн баягы мыйзам күчүнө киргенден кийин сиздерге кимдер көмөк көрсөтүшү керек? Жанагы жогоруда айтпадыкпы, бүгүн биринчи бөлүктө кездешүү ушу баягы президенттин ыйгарым өкүлчүлүгүнүн ушул социалдык боюнча тармакты тейлеген орун басары бар. Жана ар бир райондо ошо акимдин орун басары социалдык чеберүүнү тейлеген. Ошолорго түздөн түз бүгүн мынакей протоколдук баягы тапшырма чыгат. Биз проектисин эметти, азыр бекитип туруп ошолорго жеткизет. Андан сырткары ошо тиешелүү соц кызматкерлер жана мамлекеттик органдар жана жеке эле ошо бардык эле ошо мамлекеттик кызматкерлерге протоколдук тапшырма түшөт. Анткени бул негизги айта кетчү нерсе, бул мыйзамдын баягы жаңыртышынан бирден бир себеп бул министрлер кабинетинин төрагасы урматтуу Акылбек Үсөнбековичтин тапшырмасы болгондо биз 100% калкыбызды камсыздаш керекпиз. Жанагы 50%ын биз камсыздап беребиз. Калганын ошо иш берүүчү болобу, же өзү болобу, же жана чет өлкөлүк жарандардын компаниялары, же баягы жогорку окуу жайлар камсыздап береби, же өзүнүн жөнтөгүнөн. Кыскасы 100% биздин калк, бизде жашап аткан чет өлкөлүк жаран болобу, же башка жаран болобу, биздин жаран болобу камсыздандыруудан өтүш керек да. Ошол максатта бул мыйзамды да жаңыладык. Ошол министрлер кабинетинин тапшырмасы менен болуп атат да. Андан кийин ошол албетте ошондой эле тапшырма ошо өкүлчүлүктөргө жана мамлекеттик органдарга. Анткени бул сиз туура айтып атасыз, бул жеке эле милдеттүү медициналык камсыздандырууга жана медициналык кызматкерлерге керек мыйзам эмес. Ошол эле мамлекеттик кызматкерлердин бир туугандары, жакындарыбыз эле калктын арасында ошо калк считается да, ошо калк болуп, анан ошон үчүн ар бир жаранга бул тиешелүү мыйзам болот да. Бир айта кетчү нерсе, биз буну жаңы талкуулап ушу жогорку кеңешке чыгарып атканда ушундай бир түшүнбөстүктөр болду. Ошол себептен да биз түшүндүрүү иштерин күчөтүп кампания жүргүзүп атабыз. Албетте ушу силердин да жардамыңыздар менен жана жогоруда айткан ар бир областта жана борбордук телевиденияларда ушундай интервью жолугу ушу маалыматтык эмелерди берип атабыз. Бул жанагы 1722 сомду кокуй мынакей 6-7 бир үй бүлөдө мүчө жашаса баарыбыз алат экенбиз. Момча сом болот экен, 10-15 миң болот экен. Эми кантип жашайбыз? Байкуш тиги колунда жоктор кантет деп Жеп Аразбектин айтып кетпеди. Жана 6 социалдык аярлуу катмарга кайсы категория бул пенсионерлер, жанагы 16 жашка чейин окуучу балдар, ошонун баарына бул мамлекет өз камкордугуна алып, мамлекет бүгүнкү күндө камсыздап атат. Ал үчүн ар бир жаранга мынакей мен телевидение аркылуу
кайрылып коеюн, алар камсыздана болбой эле койсун. Ар бирөөнө сат бербейт. Анын баласына жада калса жанагы жогорку жайда же окуу жайында окуп аткан студент баласына чейин мамлекет өзүнүн камкордугуна алып, мамлекет өзү камсыздап берип атат. Болгону ушу 27%-ын ичинде баягы бир нерсе кылып баягы акча таап иштеп атат, бирок официалдуу түрдө бизге баягы төгүмдөрүн төлөбөй, анан камсыздандырылбай болуп жүрөт да. Бир үй бүлөдө бир мүчөсү же ашып кетсе экөө да. Калгандар ата-энеси болсо, ата-энеси пенсионер дагы эле камсыздап атат. Ошону да баса белгилеп айтып коеюн, ошо калк туура эмес түшүнбөсүн да, мындай баарыбыз алат экенбиз дебесин да, 1722 сомдончу. Кошумча бул неге дегенде сиз туура айтып атасыз, бул мамлекеттин коопсуздугу. Мамлекетке ким керек? Ошол ден соолугу чын болгон жарандар керек. Баягы эле ковид мезгилинде көрдүк. Азыр ковидтин остаточный явление дейбиз, алар канча көп болуп атат. Анан баягы жарандар ага көңүл бурбай эле, эптеп эле бүгүн ишим жүрүп эле саламаттык сактоо, ден соолук жагым кийин ойлойм деген менен өтө үшүп кеткенде, баягы Азамат Кеңешович айтканда, анан чөнтөгүнө акчаларын толтуруп алып анан чет мамлекетке кетет. Дагы бир айтарыбыз, бүгүнкү күндө биз айтып атабыз, ким полис алат? Баягы эле таксисттер жеке менчик иштеп, бирок эч кандай соцфондго патенти жок иштеп аткан. Баягы эле базарда тургандар, алар деле үшөт, анын канча хронический оорулары болуп калат. Баягы күнүмдүк акчасын таап, бирок мамлекетке бир тыйын төгүм төлөбөйт. Ушул эле Кыргызстан жеринде иштеп атып акчасын таап атат, аны да түшүнүп атабыз. Бирок ошол эле жаранга мамлекет айтып атат, ден соолук керек. Эртең деле ошол сатып туруп балдарың багып чоңойтуш үчүн силерге ден соолук керек деп. Камсыздандырылган болсо, үй бүлөлүк дарыгерден каттоодон өтсө, баягы диспансеризация дейбиз, аларды өз мезгилинде вакцинация дейбиз. Анан баягы статистика дагы көрсөтүп атпайбы? Эң көп ким ооруйт? Дагы эле баягы камсыздандырылбаган эл өтүп үшүп кеткенде, анан келип больницаны эстеп, анан чуркай баштап атат да. Алар болсо камсыздандырылган эмес жарандар. Көбүнчөсү камсыздандырылбаган жарандар болуп атат. Эми ошолорго биз канткенде мындай бир медициналык камсыздандыруунун маанисин түшүндүрө алабыз? Бүгүнкү күндө мен да толуктап коеюн. Бүгүнкү күндө сиз жана маалымат жеткирүү боюнча биз эгер жарандар байкаса, ар бир ушу оорукана же поликлиникага барганда жанагындай маалыматтык такчаларды жаңыртып, бир форматта, бир типте кылып, көрүнүктүү кылып, көрүнгөн жерге анан окулуктуу кылып, ар бир саламаттык сактоо уюмдары бүгүнкү күндө ушу тагып илип коюшту. Андан сырткары биз социалдык роликтерди иштеп чыктык. Бүгүнкү күндө ошо сиздерден да ошо суранып кетет элек, мамлекеттик ЛТРК, КТРКга да биз кат жаздык. Ошону байма-бай көргөзүп, ошо социалдык бул маанидей болгондон кийин ошо калк бирөөсү болбосо бирөөсү көрөт дагы ушул маалыматты алгангачы. Аякта ар түрдүү темадагы бизде роликтер бар. Камсыздандырылган жаран жана рецепти кандай алса болот. Дагы жанагы лабораторияга барганда кандай барыш керек, мындай кыскача мындай түшүнүктүү кылып аракет кылып жазадык. Ошондой сиздер аркылуу жана андан сырткары ушу калк жыш жайгашкан жерлерге, ушул соңку аэропортко бүгүн ошолор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Каттар жаздык. Ошол алар дагы ушундай экрандарда болобу же эмеде болобу, ошолорду көргөзүп чагылдырып турмушмай болду. Сүйлөшүү боюнча көчө дагы нарындан да бүгүн бияктан деле ушундай сунуштар түшүп атат. Жеке эле ушул эмеге эмес, оорукана жана поликлиникаларга эмес, ушу айыл өкмөттөргө жана башка гос органдарга да ошолорду маалыматтык такчаларды койбой эле, илбелүү, жакшы мыйзам турбай болгон ушу калкка убагында жетпей жатат. Маалыматты жеткизсек эле бул жакшы мыйзам турбайбы деп сунуштарын өздөрү берип атышат. Ошо колдон келишинче биз аракет кылып, ошо мыйзамды түшүндүрүү иштерин баягы жүргүзүп келатабыз. Анан калкка дагы туура түшүндүрүш керек да. Бул 1722 сом
Бул бир тыйыны мамлекеттин дагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду же саламаттык сактоо министринин чөнтөгүндө калбайт. Бул түшкөн акча жана Азамат Кеңешевич айтып кетти. Бүт ушул медициналык кызматтарды кеңейтүү, баягы жабдууларды алуу, баягы зданияларды өзгөртүү деп эми өзүбүздүн мамлекетибиз үчүн да, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн да, биздин балдарыбыз, неберелерибиз үчүн да бир жакшыраак больницалар болсун, ооруканалар болсун, жакшы баягы изилдөөлөр өткөрсүн, чет мамлекетке эле чуркай бербей деп. Өзүбүз бир тыйын төлөбөй эле ана мамлекеттен эле берсин, акысыз болсун деген бул мындай туура эмес деп элге дагы мындай туура түшүндүрүш керек да. Биздин роликтер абдан будан жардам берет, баягы эле мына телевизордон чыгып аткандар, бирок эл өзү да түшүнүшү керек. Бул эмне? Баягы пандемияны деле баарыбыздын эле 2 жыл, 3 жыл эле болду. Эсибизде да баягы аппараттар жетишпей, дарылар жетишпей, бир дарыны жанагы Кликсан эме дарыларды 4000-5000ден таппай. Биз ошондой болбош үчүн биз ошо жабдынын баарын азыр бүт алып коюш керекпиз. Жанагы запастын баарын коюп коюш керекпиз. Эртең кандай оору болот, ким кандай оору кандай, бүгүн глобализация болуп атат. Бүгүн тиги Африкада чыккан оору тез эле бизге келип атат. Же болбосо башка дүйнөнүн аркы четинде оору бизге баягы быйыл баягы Кудай сактасын, бирок коркунуч бар. Коркунуч бар да, ошон үчүн биз алдын ала баягындай темселеп калбай, издеп калбай, ошонун баарын биз жабдууларды жаңыртып, керектүү дарылардын запасын дайыма кармаганга ушунун баарын каражат чечет да. Бүгүнкү күндө бизде 28 миллиарддан ашык бюджетибиз бар. Саламаттык сактоо биздин жанагы бирдиктүү төлөөчү система деп коет. Ошо тармакта бизде бүгүн 152 мамлекеттик жана 33 жана жеке менчик саламаттык сактоо уюмдары менен келишимдин негизинде жана мамлекеттик кепилдиктер программасын ишке ашырабыз да. Ошондо ошолордун эле жабдуусуна кетет да биздин ошо каражаттын баары. Анан бул мыйзам эң керектүү жана актуалдуу мыйзам да бүгүн. Бүгүнкү күндө ушул жагдайды ушундай бир реформалык кадамдарга баруу менен да бир анализ барбы? Ошо айрыкча баягы биздин бейтаптар ооруканага барганда гана нааразычылыгын айтып башташат да. Же болбосо ошол эле акча каражаттарынын төлөнүп жаткандыгы, же болбосо медициналык аппараттардын жоктугу жана башка ушул жагдайда нааразычылыктар болуп келген да. Анан бүгүнкү күндө мындай бир аталган тармактагы абалды жакшыртуу менен ушундай бир нааразычылыктар азайдыбы? Эми бизде милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунда шыр байланыш 103 телефон бар. Ага бүт абоненттерден чалуулар акысыз, бир тыйын бир единицасы кетпейт. Бир жылда 20 миңден ашык звоноктор түшөт, чалуулар түшөт. Анын ичинде эң эле көп баягы эле ошо жабдуулар, качество, сапат. Эң эле карасаң ушу айтышат, бул эми больницага барып мындай эмеде жаткандан бизге кандай пайдасы бар эле деп. Азыр бул биз информацион маалымат кампаниясын жүргүзгөндөн бери ошол шыр байланышка 3 эсе 4 эсе чалуулар көбөйдү. Айттык го, бул акыркы область кайсы жерде биз болуп атканыбыз. Бардыгынын эле суроосу азыр болуп атат. Кантип сатып алсам болот полисти, канча турат, кайрадан сурап, да мен мына камсыздандырылыптырмын, анда мен баламы аламбы же баламы албаймбы деп элдин кичине кызыкчылыгы пайда болуп калды. Кызыкчылыгы болуп атат. Полис ОМС деп, эми биз баягы камсыздандырылган, камсыздандырылбаган деп сөз кыйын айтылат экен. Элде болсо баягы ОМС барбы, ОМС жокпу деген эме. Бул дагы мындай жакшы бир эме дейбиз да, көрсөткүч. Эл кызыгып атат, эл сурап атат. Баягынтип эле сапаты кандай, сапаты болбойбу, акчам каяка кетет деген суроолор азыраак болуп азайып баратат. Бул бир аталган тармакта медициналык мекемелердеги абалдын жакшырышынан кабар берет болуш керек да. Сөзүбүздү жыйынтыктасак, мына ушул биздин жергиликтүү коомчулук, Талас облусунун коомчулугу менен мындай бир эфир аркылуу жолугуп жатып, ошо сөз соңунда айтар кеп кеңеш сөзүңүздөр болсо.
Азамат Кеңешевич. Эми кеп кеңешибиз ошо барган жердин баарын айтып атабыз. Эң биринчи ирет ошо калкка туура баягы маалымат жетсе, ошо калкыбыз эми түшүнүктүү болуш керек. Бизде Жапарбековдун айткандай шыр байланыш бар, түшүнбөсө ошол телефонго чалсын, болбосо социалдык бизде тармактардан бүт эмелерибиз бар, Facebook, жана Telegram деген эменин баарында, андан сырткары өзүнүн сайтыбыз бар. Анан бул мыйзам эң керектүү. Биз жанагы артыкчылыктарын айтып бербедикпи? Чөнтөгүн эле бир топ күч келбейт да, болбойду алган дегенде эле бир эле барып кайрылганда бир 5-6 миң сомду баягы үнөмдөлөт да. Экинчи ирет ушу сунушубуз, кайрылуубуз медициналык кызматкерлерге, урматтуу медиктерге биз дайыма таазим айтабыз. Ковидте дагы башка жанагындай чоң эмелерде, илдеттерде алар биринчи катарда турат. Бирок ошого карабастан биз жанагы жогоруда айткан биздин байланышка да ошо медициналык кызматкерлерге да нааразычылыктар бар да. Сиз айткандай бүгүнкү күндө биз мыйзам тим эле жаңы эле кирип атат, жаңыртылып атат да. Анан тилегибиз тегиз деп айтылган алыспыз. Ошон үчүн жанагы медициналык кызматкерлерге дагы баягындай даттануу же болбосо нааразычылыктар бар да. Бирок азайып атат күндөн күнгө. Ошолорго дагы ошон үчүн бүгүн биз түштөн кийинки жолугушуубуз өзүнчө медициналык кызматкерлер менен баягы өзүнчө сүйлөшүүлөр болду, түшүндүрүштери болду. Ошолордун мамилеси келгенде ары 5 кол таң эмес, ар кандай адам келет, түшүнүп түшүнбөй. Бирок ошончо дагы силердин милдет, силердин кызмат ушу калкка ушу медициналык кызмат көрсөткөндөн кийин жакшы кабыл алып, жакшы узатып, жакшы айыктырсаңар батасы да тиет. Экинчиден ушу камсыздандырылган жаран өзүнүн укугун билип, ошо сезет да, медициналык кызмат сапаты жана эмеси өзгөрүп атканы. Ошол сунуш, ошол 2 сунуш, анан эң негизгиси ошо жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, жана калкыбыздын ошо ден соолугу бекем болсун, оорубай эле ошо жанагы профилактикалык жана баягындай төрөттүү үйлөргө эле кайрылып, көбүрөөк ушу калкыбыз көбөйө берсин, ден соолугу эле болсун, эч ким оорубасын. Бирок баягы Кудай айтат, сактансам сактайм деп, ошон үчүн ушу алдын ала өзүнүн ден соолугуна ар бир адам өзү кам көрүш керек да. Жипара Азизбековна, сиз Эми эмнени каалайт элем кыргыз элге? Кайсы тойго, кайсы олтурушта олтурбайлык айтабыз. Бардыгына биринчиден ден соолук деп. Ошол ден соолук болуш үчүн ар бир жаран өзүнө мурдатан кам көрүп, ойлонуп, ошо профилактика болобу, башка кызматтар болобу, ошону жеңилди түрдө көрөм десеңер, ошол полиске кичине көңүл бурса деп. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Бүгүн биз милдеттүү медициналык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу маалымат алдык. Бүгүн биздин суроолорубузга Саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун төрагасы Муканов Азамат Кеңешевич, ошондой эле ушул эле фонддун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Азизбекова Жипара Азизбековна жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.